Президенттикке шайланган Садыр Жапаров алгачкы маалымат жыйынында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, 2020-жылы парламенттик шайлоого катышкан партиялардын күрөөлөрү тууралуу өз оюн айтты. Садыр Жапаровдун айтымында мыйзам боюнча шайлоодо 7% босого чектен өткөн партиялардын 5 миллион сом күрөөсү кайтарылып берилиши керек. Босого чектен өтпөй калган партияларга күрөө кайтарылып берилбейт. Эгерде өтпөй калгандардыкы кайтарылып берилбейт, өткөндөрдүкү кайра кайтарылат. Мыйзам боюнча ошондой да өз негизи. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Адилет Шаршыналуу уулу шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандыгына байланыштуу мыйзам боюнча ага катышкан бардык партиялардын күрөөгө коюлган акчасы толугу менен кайтарылып берилиши керектигин айтат. 4 октябрда болуп өткөн шайлоодо шайлоонун жыйынтыктары жараксыз деп табылып, бир да партия канча добуш алганы аныкталган жок да. Ошол себептен азыркы учурда Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан мыйзам долбоору иштелип чыгып азыркы учурда талкууга чыгарылган. Ал мыйзам боюнча ошо шайлоонун жыйынтыктары жараксыз деп табылган учурда саясий партияларга шайлоо күрөөлөрү кайтарылып берилет деп көрсөтүлгөн да. Эгерде мыйзам кабыл алынып ишине кирсе, Жогорку Кеңештин депутаттары шайлоосуна катышкан саясий партияларга күрөөлөрү кайтарылып берилет. Коомчулукта бул боюнча эки ача пикир жаралууда. Биринчиден, парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Демек, бардык партиялар каражаттарын кайтарып алыш керек. Ошол эле учурда 5 октябрда элдин толкундоосуна себеп болгон деп босого чектен өткөн 3 партияны айтышууда. Алар Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары. Эгер чынында эле Садыр Жапаров айткандай аларга акча кайтарылып берилип, калгандары куру жалак калса, анда элдин көтөрүлгөндүгүнүн мааниси жоголот. Бир жагынан караганда баарыбыз мыйзамды сыйлап, мыйзам чегинде жашашыбыз керек. Бул тууралуу саясаттануучулар өз пикирин айтышууда. Юридикалык жактан, саясий жактан караш керек. Эгер саясий жактан карасак, бир жагынан жалпысынан шайлоо болбоду, кайта кийинки шайлоого десе, анда ошонун баары кайтарылыш керек. Же болбосо кийин шайлоого катнашканда анда катталдуу болуп чечилиш керек да. Бирок биз билебиз, 7%дан эми 3%га түшүп калбадыбы. Ошондуктан жанагы акчалар же кадыр кайтарылыш керек мыйзам боюнча. Ошо мененчи баарына. Анткени жокко чыгарды, мындай айтканда шайлоо болбой калды. Ал эми профессор Алмазбек Акматалиевдин пикиринде, эч бир партияга күрөөгө коюлган акчасын кайтарып бербей койсо, ошондо мыйзамдуу да, калыстуу да болорун айтат. Жогорку кеңешке болгон шайлоодо ар бир партия күрөөгө 5 миллион сомдон коюшкан эле. Шайлоо өттү, бирок жыйынтыгы жокко чыгарылды. Эми ошол 5 миллион сомдор кайтарылабы же жокпу деген суроо талкуулана баштады. Менимче закондо жазылгандай 5%га жетпегендерге кайтарылбаш керек. Ал эми жеңген 3 партияга да кайтарбаш керек. Себеби ошол партиялардын аракеттеринин арты менен шайлоо одоно мыйзам бузуулар менен өттү. Ошол партиялар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаргандын негизги күнөөкөрлөрү. Мамлекет болсо ал шайлоону өткөзүү боюнча 100 миллиондогон сомду коротуп, акыры жөн эле асманга сапырып койдук да. Менимче бир да партияга ошол күрөөнү кайтарып бербей койсо, ошондо мыйзамдуу да, калыста болор эле. Эске салсак, Кыргызстанда 2020-жылдын 4 октябрында парламенттик шайлоо болуп өткөн. Ага 16 саясий партия атсалышып, шайлоонун алдын ала жыйынтыгында Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары 7% босогодон өткөн. Калган партиялар шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып, жыйынтыгын таанышкан эмес. Бул себептен партия лидерлери тарапташтары менен 5 октябрда наразылык акциясына чыгышкан. Шайлоонун жыйынтыгына каршы болгон эл да митингчилерге кошулуп, массалык түрдө митинг уюштурушкан. В Киргизии царила народная демократия.